Жигиттер, ассаламу алейкум. Мирлан Таксырдын буга чейин бир видео жасадык. Музоолордун энелери менен чогуу сарайдын сырткы размерлерин айтып кетти Мирлан Таксыр. Эми ичкерде жылкылар бар экен. Сол жылкылар менен сарайдын ички размерлерин Мирлан Таксыр түшүндүрүп кетсин. Мирлан Таксыр биринчи сарайдын акырларын жылкыга чотолгонун айтып кетсеңиз. Эми негизи муну жылкыга да уйга дагы ылайыктуу салганбыз да. Универсальный. Себеби постоянно жылкы боло бербейт, кээде уй балаганга да туура келет. Анан кичине жапсыраак кылып, маңдайын бийрээк кылып ошо жылкыга да экөөнө тең кете берет меникичи. Анан астыларын тактайлап койгом, уй деле жылкы деле кире берет. Эми жылкыга не обязательно могу астын тактайлашчы. Булар көп жатпайт тура беришет да. Уйжу баласы жатат постоянно. Ошол себептен асты жулуу болбосо, тактай болбосо болбой калат анда. Тоңот ичине эмесин боорун ичип алып кетет. Семирбейт дагы суукта. Бул бир жылкы жана уй турган жер ошондо канча болуп калды ширинасы? Мен негизи байэми бул 4-5 жыл мурун салып калдык, кичине ошибкаларым бар да. Анча-мунча ошибкалар бар. Ошо ошибкаларды айтып берсеңиз. Ошибкаларым ошол основной немелер туура болгон. Бизде жапыс салган көбүнчө чүйдөн бийик салат. Эмеси бийик болсун да. Бизде жапыс салган себеби жылуулук болушун үчүн. Кышында көрүп атпайсызбы, 30-35-40 градуска чейин болот. Жылыта албай каласың сарайда. Жылуу болбосо да мал сөйбөйт. Анан ошол себептен кичине жапсыраак салганбыз, үстүн монолит кылып. Анан 5 кылганбыз. Негизи өзү жылкыга 5,5 кылса жакшы болот, кенен болот да. Артынан себеби баягы кыгын богун чыгарасың, тачка кенен кирип чөп кереңге. Ата кем болот бул деле, бирок кичине бир жарым метр койсом жакшы болот. 5,5 болсо туура болот деп ойлойм мен оюнча. 5,5 болсо жылкыга. Жылкыга. Уйга боло берет, уйга боло берет 5. Бул ээн ошондо канча болуп калды жерин жылатасыз? Бир жылкы турган жер. 1 метр 1,10. 1,10. 1,10. 1,10 болсо аябай эле жакшы, 1 метрден деле болот жылкы атат. 1 метр нормальный да. Мен ошо кичине башында ошо биринчи салатканды кылып кичине анча-мунча ушулардан местаны кичине ысырап кылып коюп турдум, дагы бир ат балат турмак да могу жерге. 1,20 чейин чыдап койгон ким. Ошондо так 1 метр деле боло берет. 1 метр деле боло берет. Акырларындай кылып куйганбыз. Цемент, пескоблок менен салып ичи цемент да, ичтен цемент кылып салганбыз. Пескоблок ичине цемент толтуруп чыккансыңар, жана ачык жерине. Ошол могу Кудай буйрса мына 4-5 жылга кетет да, уже бул жакшы талкаланбай салканма бышык болуп тур да. Бул акырдын размерин айтып кетсеңиз Мирлан Таксыр. Акыры буяк 50, буяк 1 метр турштуна. Туурасы 50, бийиктиги 40 ичи. Буяк болсо 1 метрден кылса болот. Буяк 1 метрден кылса болот. Так, ушундай кылгам, мына ортолор бөлүнгөн ар бир. Жылкы турганын арасы. Бул сууга системасын көрүп турам мен. Бул кандай болгон? Түшүндүрүп. Бизде башында була чакалап саларчы элек, тиги бурчтан суу чыгат эле, ар бирине чакап менен алып келет элек. Анан быйыл ойлонуп, ошо пикир кылып анан ушундай кылдык. Тиги башынан сууну кое берет, бул жерден жаап коебуз. Могу жерден жабылат. Бул жерден жабылат, крайник турат. Тиги башынан сууну куябыз, анан бул текши көтөрүлүп толот баары теңчи. Текши көтөрүп толгондон кийин ичет, тигинен куюла берет. Анан бизде көрүп атпайсыз суукта, азыр муну суу сончо коюп койсоң тоң калат кайра. Тоң калат кайра, ооба. Ошол себептен муну ачык коебуз, кайра бул эле септикке кирип кетет. Бияктан септикке төгүлөт. Тоңбойт, эчтеке калбайт, суунун баары уровень менен жазылган, бияка түшүп кетет. Баасы кичине жумушту жеңилдеткендей эме варианты болуп калды да. Ошондо мен түшүнгөнүм азыр Мирлан Таксыр, ошол бочкадагы сууну силер кайсы бир уровеньине кармайсыңар, ошондо монун баары толот. Туура түшүндүмбү мен? Жок. Бул үстүдөн куюлат суу. Морик астыңкы труба менен келет суунун баарчы. Өйдөн өстөй текшити көтөрүлөт булар. Астынан өдөөсү толуп көтөрүлүп отурат да суучу. Көтөрүлүп отуруп, кадимгидей толот, иче берет. Анан ичип бүткөн кезде тигин жабат, суу акпай калат. Анан буяны ачып коебуз, суу кирип кетет. То есть аяктан ачкан киши буну карап турат. Толук ачып кетпеш үчүн, карап турат. Ичип атканын карап турат. Бул ичип бүткөндөн кийин өзү туруп калышат да, көтөрүлөт суу. Иче берет. Анан ичип бүткөндөн кийин тигини өчүрүп коет, болду, тиги күчатель менен. Бияка суусу агып түшүп калат, буяны ачып коебуз да. Мен ойлоп, буякта бир кайсыдыр бир уровень турат, ошо токто менен суу монун ашып төгүлүп кетпей турган болуп. Значит, кишине карап турат аны. Андай кылып деле жазайлы деп ойлодук. Интернеттен көргөн Популовк менен жазап коет да. Качан азайганда кайра толуп калат өзүчө. Бирок биздин шартка болбойт ал. Анын үчүн аябай жылуу, чүйдөгүдөй жылуу кармашың керек. Чтобы суу тоңбой турган. Потому что сууну таштап койсоң бул жерге тоңуп калат, эртең күнү жаралат. Эчтеке буяктан чыкпай калат. Ошол себептен суу калбаш үчүн биз уровень кылып жазганбыз, ачып коебуз. Суунун баары агып түшүп калат. Анан керек кезде муну жаап, кайра үстүнө суу кое беребиз, ушундай да. Өтө сонун, өтө жакшы жасалып тур, Мирлан Таксыр. Эң простой вариант экен да бул, простой вариант. Головняк кылып бирдемсе изилдеп, жок. Специалисттерди чакырып бирдемсе кылган керек. Жок, муну өзүбүз эле ойлонуп ошо параллель. Бир эле уровеньде жасалган.
суу текши көтөрүлүп турат. Астындагы турба бир аз уклону бар, бияка. Ал суу баягы текши алып чыгып кетиш үчүн нормальный уклон менен бергенбиз. Булар болсо суу өйдө текши көтөрүлөт. Бирөөсү толуп анан бирөөсү толбойт да. Общий баары текши көтөрүлүп турат. Баары бир уюнда турат. Баары турат анан ичип бүткөндөн кийин муну ачып коебуз, баары калбай суу чыгып кетет. Антпесе бизге болбойт. Миран таксыр бул. Мынан сидиги септик бар да, сидиги дагы септикке чыгабы же кандай? Артында септик бар бул жердечи. Моореке сиздер өзүңүздөр көрүп турган могу жерден арык болуп турбайбы? Арык болуп турган. Мунун үстү жыгач менен эметилгенде асты касылып, астычы терең казылып, шагылга чейин казылган таштар менен толтуруп, анан үстүнө эмет коюп. Бул сидиги сиңип кете берет да. Астына эле? Анан кыгы боого калып кала берет, анан ташка менен чыгарып кетет. То есть могу ушул эле жердин астына кирип кетеби? Суу ушунун астына сиңе берет. Сидиги сиңе берет. Анан тактай кылып койгонбуз, андан өтүп сиңе берет, анан болсо кыгын мындай эле кырып чыгарып коюшат. Мен биякта байкап турам, сасыган жок, андай эле жаман. Жок, андай эле сасыбайт. Муну ал үчүн эми мындай анын эмеси да могу буудай дагы аябай өзү сасытат да. Буудай, арпага караганда. Меники только арпа менен туруп атат азыр. Анан бат тазалап туруш керек бул жерде. Күнүнгө тазалап турса көп сасыбайт. Анан таштап коюп 3-4 күн чыгарбай караса, конечно, сасыйт, ачыйт да булчу. Анчалык сасык эмес, эми баары жыт болгон менен анчалык ыстабайт. Үйгө деле көп деле эме болбойт. Үйүбүз жанында эле да. Ошо жакшы. Биякты бир сыра көрүп чыгарчы биякта. Биздики ошо акырла ошо уй деле, жылкы деле байлана берет да. Потому что асты тактай, уйду келсеңиз деле болот. Башында мен жылкы байлаган кезде ошо астын тактайлабайт элем, асты цемент менен турат эле да. Аны уйга болбой калат экен. Мына сууну бул жерден эле кое беребиз. Күлчатель бар, буну ачабыз, мындан кетет. Бияка толуп чыгат, анан муну жаап, өчүрүп жаап коебуз, тиян ачып коебуз. Болду, ошол эле. Күлчатель менен суу арачат. Эң простой вариант. Простой вариант. Аябай деле көп деле неменин деле кереги жок да. Мен бир 2-3 жыл ойдонуп жүрдүм, ошо баягы аткорумдун немелерин карасам, поилкаларын карасам. Алдына бирок неме менен турат экен көбүнчө. Поплавок менен турат, суу постоянно турат да. Анан биздин бул суу шартка болбойт да, суу постоянно турган. Ошо ойлонуп анан өзүбүз эле ойлонгонбуз негизи мунучу. Ушундай уровень кылып кое берип койсо болот экен деп. Быйыл ошо жазат да. Сварка билген балдарга жазат. Жакшы болот экен. Биз чакалап сварганда көп жумуш талап кылат эле да. Убакыт көп, Убакыт да алат эле. Мисалы ушуларды сварып чыгышына 1,5 саат жөнүнө убакыт кетет. Анан азыр 15 мүнөттө тиги ачып эле сварып коет. Кыйналбайт да киши. Миран таксыр эми бул жылкылардын немесин түшүндүрүп кетиңиз эми бизге. Бука кармагандан же уй кармагандан жылкынын айырмасын. Кайда зыянын? Мен өзүм бука деле байлап көргөн жокмун, чынын айтсам. Башта жылкы менен байлап жүрдүк, анан угушума карабай сураштырып бире эместесин, угушума караганда бука негизи көбүрөөк байланат да, 6 ай 7 ай чоңураак калат. Жанагындай кичинекей букалар 1 жылга чейин байлаганга туура келет. Анан бул жылкы болсо бат семирет бир четтенчи. Быйыл эми жылкынын эти жакшы болот. Азыр семирген малың эле жакшы да. Кээде биз былтыр баат эт жакшы болбой калган кезде семирип алып сатыш кичине проблема болуп калды эле. Анан азыр болсо жылкынын айырмасын де, мисалы буканы бир байлап сакчак, жылкыны 3 жолу байлап саксак болот. Мисалы меники мына бул семирет 2 ай 2,5 айда семирет, мисалы жылкы 2,5 айда жакшы эле семирет. Киргизесиң арачасын жазга чейин 3 жолу киргизе аласың да. Биздики чакан эле эмес да, ушу 35 баш. Бирок 3 жолу киргизип карасак туура келет. Букада мисалы байласаң 6 айда бир эле жолу байлап калганга туура келет да. Ошо монда суукта да кыймат. Жылкы бизге ылайыктуураак. Ошондо Миран таксыр мындай да, секреттери жок. Мен букалкандардан көп интервью алгам. Анан интервью ала албай калгандарыма жөн деле сүйлөшкөм мындай эле. Ошолор айтат, орто эсеп менен 20 000 акча таштайт дейт. Мында как минимум 4 ай кармаш керек аны, 5 ай, 6 ай, 7 ай ошондой жаткандай. Анан орто эсеп менен 20 000, то есть бул 20 000ден дегенде алардын өзүнүн оту бар, алар өздөрү чөп жыйнайт. Ооба. Анан бир аз жем өздөрү жүгөрү жыйнайт, анан өзүнүн эгининен калган сатып алат. Эми толук түрдө обеспечиттелген адам менен сүйлөшкөн жокмун мен. Ошо то есть кормдун жарымын өзү жыйнап, жарымын сатып алган кишилер ошолор айтат 20 000 таштайт дейт. Ошол 6 айда, 5 айда. Таза кирешеси да, пайдасы. Таза кирешеси да бул эми. Туура. Бул жылкыныкы канча эми сиз? Биздики эми мен эчтеке вообще мен өзүм дыйканчылык кылбайм.
Баардыгын сатып алам. Арпаны да, чеп, баардыгын сатып алам жибине чейинчи. Мен эчтеке жыйбайм. Өзүм эчтеке айдабайм арпаны. Только эле сатып алабыз. Арзаныраак кезде алганга аракет кылабыз, чөптү да жейм дагы. Но бирок эми мен өзүмдүн баягы практикада көрүп атам да канча жылдан бери байлап. Негизи бир 8.000ден 10.000ге чейин ушундай средний калат да бул жылкыдан. Жылкылар, Средний алганда, мүмкүн 15.000ге чейин калат, мүмкүн кээде 5.000 сом менен кошуп сатып каласың. Ар кандай. Анан орточо чепен алса бир ошо 10.000ге жакын акча калат да, 10.000дей калат. Ошондо 2 ай байлайсыз. Ошондо бул букадан обороту көп, бир ошол эле убакытта бир буканы семиртирип саткан убакытта буну 3 жолу сатып аласыз. 3 жолу сатсаңыз болот. Ушул жагынан пайдалуу болот. Ушул жагынан пайдалуу болот. Эми бул жылкыны түшүнгөн, билген, кандай жылкы семирет, ошону билген адамдар. Анын дагы ошо тандоо жолун билиш керек. Бул ар бир эле малды алып келесең семирбейт да. Биринчи жылы мисалы үйрөнүш керек, жасап көрүш керек биринчи. Анан өзүң көрүнө баштайсың, атты билесиң мисалы. Банкрот болуш керек деп канча ай турса канча вес берет мисалы. Ичинде казысын эсептейсиң. Бул жылкыныкы көбүнчө казы менен өтөт да. Каз алмайынча жакшы актап бербейт. Анан эми үйрөнө баша аябай чоң укмуш билбесек да мындай өзүбүз Кудайга шүгүр кичине үйрөнүп калдык да. Кайсы мал семирет экенин. Эми башында все равно бир аз бир банкротчулуктар болот, же бир бекерге багып калат аны. Кээде жемин актап калат. Туура айтасыз. Кээде баягы туура эмес аттарды киргизе аласыз мисалы байлоогочу. Ал башыбыздан өттү да. Семирбей пайда көрбөгөн күндөр болду сен. Ойлоносуң, кандай, бул значит мындай экен, муну киришпесе болбойт экен, мындай кириш керек экен деп анан акырындан практика баа жыл өткөн сайын опыт ала бересиң да, опыт ала берет экенсиң, ошо менен жакшы. Эми Кудайым, главный Кудайдын көзү болсо, ишиңи алга жүрө берет, анан кээде төбөң менен жер кассаң да эчтеке жок да. Ошондой, туура. Кудайым насип кылган болсо, ошону үйрөтөт да сага. Бул жылкыларды базарга кандай? Сиз сөйүктүүсүн дандайсыз да, же кандай? Кандай принциппен? Эми основной баасын эле. Баасы эле туура келсе чоң кичине карабайбыз, ала беребиз. Баасы эле туура келсе. Обязательно чоң алам же кичинекей алам деген нерсе жок. Кичинекей болобу, чоң болобу, баасы бизге туура келсе, ошондон пайда көрө турган болсок, чоңун деле кичинекей кирсе беребиз. Кичинекей болсо деле арзан болсо, арзаныраак ба, жем-чөң мынча турса, жем эсептейсиң, мынча сом болсо, мынча вес бергиде, мынча пайда алгылай деп. Слишком эле чоң болобу, кичик болобу, потолок тебип, кымбат боло турса, андай албайсыз да. Өзүң карайсың да ылай анан. Эми бул аттын жанагындай неме бир капризный жактары барбы, Мирлан Таксыр? От жебей калып, же бир ооруп калып, ушундай жактары кандай жактары бар? Ошону айтып атам, базардан негизи алып атканда биринчи жакшы тандап алыш керек да. Эң негизи секрет ошол жерде да. Эң главный, главный ошол. Жакшы тандап, жакшы мал алсаң, ал семирет. Анан мал начар болуп калса, кээ бирлер эми мындай бар. Көбү андай минилип жүргөн аттар көбүнчө. Өпкөсүн жарып койгон болот, ысык сууга чапкылап, тердетип, улам неме кылып жүрүп, өпкөсү ооруган мал келбейт. Бирок башында келген жакшы болот, андан жөтөлүп баштайт. Өпкө жөтөлөр, дарылайсың, жакшы болсо жакшы болду, жакшы болбосо анда ал семирбейт да ал малчы. Андан экинчиси бул эмелер туттурат дагы да, туттурат. Сиялбай, ушундай сиялбай, чалбай кээде туттуп калышат. Ошолорго жакшы маани берип туруш керек. Ошол негизи анан ооругандар болот, конечно, бутак сап болуп кээде колун түшүрүп алгандар болот минип жүргөн кезде. Аны жакшы айыкпайт да, келгенде эле кичине аксап эле бут шишип эле ушинте берет. Аларды болбойт, анан негизи кыйрат, семирбейт да. Ошоларды сиз эмне кыласыз? Совет берип коюңуз, ошондой аккандарга. Ошондойларды сиз бир катачылык кылып алып алдыңыз. Алып 1 айдан кийин же бир 15 күндөн кийин байкадыңыз. Сиз дальше эмне кыласыз аны? Биз эми неме кылабыз? Базарга кайра сатканга туура келет, же союп колбасныйга салганга туура келип калат да, баасы эгерде эметпесечи. Ошондо сиз банкрот болосузбу же өзүнө өзү жабып? Жок, банкротко болуп каласың, түшүп каласың. Себеби ал колбасныйга сатканда арзаныраак кетип калат да. Эми ошон үчүн аябай арык мал албаш керек да. Эгер арык мал алсаңыз, сиз вообще анын этин 150 сомдон сатып калышың мүмкүн да. Андай болуп калат. Анан эми мындай карайт толук кичине нормально болот, алар кичине баасы чыгып кетет. Ошондо эле кичине күйүп каласың бирок. Аны союп сат, мындай этке сатайын десең өтпөй калышы мүмкүн, эми семиз болбогондон кийин. Анан колбасныйга сатыш керек экен, туура келип, колбасный кичине арзаныраак алат. Эми андай редки болот. Так эле боло бербейт, эми Кудай сактасын аны. Эми чыгаша чыкпайынча киреше кирбейт да, Мирлан Таксыр. Кээде вообще эле базардан жакшы алып келесиң, өлтүрүп алган күндөр да болгон. Булар основной могу айгырлар, эми эркек айгырлар. Кичине опурталдыраак болот да, себеби буларды аябай азыр мына жан кирген кезде булар жоош болот. 20 күндөн кийин булар вообще жанында киши жок мындай. Бири-бирин бошонсо эле наркысын жанындасын чайнап салайын дейт да. Ошондой күндөр болгон, мына жип менен кичине эмерек байлап коюп, бошоп кетип жанындасын чайнап таштаган, ошо керек болсо өлтүрүп таштайт да. Ушундай ошого чейин барат. Капталын жарып салат, деди, семесин ал айыкпай көпкө чейин. Буттарын иштеп салат, ийнеси сынып.
ошондой күндөр болгон да эми азыр андай кудайга шүгүр жок. Кээде базардан алып келсең оорган малын байкабай сатып алган күндөр болот. Алып келсең өлтүрүп аласың кээде. Андайлар да өттү башыбыздан эми. Алып келип эле пайдадан үстүнө кеткен ошолордун баарын башыңа көрөсүң андай болот. Шунун баары жылдар өтүп, Мирлан Таксыр. Акырындан ордуна келет да, кудай. Акырындан Эң биринчи жалкоолонбош керек менин оюмча да. Ар бир нерсе анан баштаган ишиңди таштабаш керек. Анан тиги кичине 1 жыл кылып туруп, 2 ай кылып туруп анан болбойт экенде башка жака секирип, дарак бир жерден көрөт деп коет го. Ошону изучать этип аягына чейин чыгып, ошону сен кудай буйрса анан жемишин анан көрөт экенсиң да. Жалкоолонбош керек, ошону үйрөнүш керек такан сайын чыгыш керек. Мен деле ошо эч деген мал кармабай туруп эле ошо сарайга 1 миллион сомго жакын акчага менен салдым сарайгычы. Мындайча айтканда тобокел риск деп коебуз го. Риск. Тобокелге салуу риск кылып эми ошону анан салып, бирок мурда мен мындай иштеп мал байлайм, анан иштеп андан кийин салат го. Мен биринчи салып туруп андан кийин мал байлап баштап көндүм да. Ошо рискке салып тобокел салып, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр айтыш керек. Эмгегин кайтып Кудай ушу менен себеп болуп атат эми үйүбүздү, балдарыбызды бактырып ошо Алла. Мирлан Таксыр, эми мына биринчи видео, экинчи видео тартып эми, да? Мен өзүм деле Россияда көп жүрдүм. Орустун эшигин шыпырып. Эми азыр деле көп, орустун эшигин шыпырбаганда башка жумуштар да көп азыр биздикилер. Основном повар, таксисттер баары деле биздикилер азыр. Жумуштан бара. Эми то есть мага ушинтип жазгандар көп. Мен барсам, ушундай бир үйдө чакан бизнес жасамакчымын. Анан Тапалам. Так. Ошондо характери келишпей калганда болот жанында. Булар согуша беришет. Кийин алмаштырасың. Жогушураак жанына коюп. Булар башына киргенде эле кээ бирлер адамдардын жана мүнөзү келишпей калат го. Ошондой эле даана адам чоң иштей албай калат, Жылкы мүнөз деген даана туура да атчы. Вообще бүттү согуша берет, алар неметип өчөшө берет. Анан алмаштырып жанына бир жогушураак. Бириси жакшыраагына, бириси Что ба тил табышкандар жакына коесуң да, кырылыша берет, согуша берет. Айта берсең. Ошол мага көп жазышат. Мага жөн WhatsAppка деле жазышат, комментарийге деле жазышат. Эми аякта азыр айтам, биздикилер орто менен жакшы иштегендер 60, 70, 80 иштеген. Анан начар иштегендер ушу мага ошо эшик шыпырып иштегендер бир 30 000, 35 000, 40 000 иштеген. Анан бир 50 000 алайлы, ортодо 50 000 да. 50 000ге сиз ойлойсуз канча акча керек? Сарайы бар дейли, атаман калган сарайы бар дейсиң, бирөө. 50 000 акча табыш үчүн бир примерно канча акча менен келиш керек ошол адам? Айына айлантырыш үчүн. Айына 50 000 сом табыш үчүн бе? Ооба. Ушул жердин өзү ошол адамга Россия болуш үчүн. Эми эгер көрсөм, мисалы мен ойлойм бир 15 000, 15 ат байласа, же уй байлай 15 ат. Ошо мен ойлойм жакшы байлап жаа эми ага чейин көнүш керек да көп. Ошол үйүсү бир 15 жылкы байласа ошо айына 50 000 сомдон табат болуш керек менин оюмча. Сиз ушинтип ойлойсуз? Жигиттер, бул мына ошондо 15 000, мындай чакта 15 000 долларды жумушка салыш керек. Жана ана сарай корум анын үчүн корумдарын күзүндө дайындап алган иштесе, Кудай буйрса. Ошо айына 50 000 сомдон табат болсо керек. Бул эми ал сарайы бар кишилер. Сарай бар кишилер. Сарайы бар кишилер. Условия түш керек анын үчүн. Анан бул сиз ошо 15 жылкыны байласаңыз да сразу 50 000 таба бересиз деген эмес. 1-2 жыл мээнет, 1-2 жыл опыттан кийин буйрса. Сөзсүн. Аны көзүн билиш керек дегенде, ар жана мисалы мен деле барып азыр Дордойго барып бир кийим кече сатып оокат кыла албайм деп ойлойм да. Мурдатан иштеп келаткан, мурдатан көнүп сооданын көзүн билген жерин билет да. Ошолор акча табат мисалы. Чай сатканда деле бирден акча таап жүрөт. Анан ар көнгөн жумушунда табат болуш керек. Убакыт кетирген жеринде акча таба алат киши, Анан дагы бир нерсе айтып кетмекчи, ошо мына сиз айтып атпайсызбы, келсем ушундай иштемек деп. Көп адамдар ошо биздин мигрант болуп иштеп жүрбөйбү Россияда мисалы. Көбү бизге окшош, сизге окшош. Алар мисалы иштеп ошол жактан мына суукта кандай кыйынчылыктарды бияка акча салат. Эми айылга келип мал чарбачылыкты кылса жакшы болмок беле деп ойлойм да. Эми мал чарбачылык кылыш үчүн ошону келип биринчи ушуну үйрөнүш керек. Анан мал чарбачылык кылса бул дыйканчылык, чарбачылык кылса бул баарыбыз Кыргызстан керек болсо жарымы деле мал ошо ат корум келсе эле жетет деп ойлойм. Себеби биз эт менен комшу мамлекеттерге керек болсо өзүбүз азыр обеспечение кыла албай атпайбыз эт боюнча. Баарыбызга жетет да. Муну иштарды кылбаш керек, анан тигиндей мындай жок. Ар бири келип байласа да жетет, бизгечи малчы. Сен ушуну үйрөнсө, ушул жол. Конкурент эмес деңиз. Конкурент деген нерсе жок болуу эмес да. Биз өзүбүз эт менен өз мамлекетибизди жакшы каражат каякта. Анан керек болсо ошолордун баары келсе чет мамлекетке. Анан
Экинчиден мамлекет шарт түш керек, буну ойлонуш керек да. Бир аз, Сөзсүз түрдө мамлекет жардам бермейинче болбойт. Бизге мамлекет ошол эле жана дыйканчылык боюнча, ошол коруму, жем чөбү боюнча ар бир айыл, менин оюмча ошо айыл өкмөттөргө кандайдыр бир приказ береби же кандай кылат, ушуларды жем чөбүн арзандаса эт арзан болот. Анан эмесе жем чөбү арзан кымбат келсе, жанагынча неме менен келсе, анан кайра этти арзан сатып дегенге бизге туура эмес болуп калат. Анда фермерлер мен ойлойм, бул эт могу чарбачылыктын артындачы жекеле мен эле бул жерде пайда таап аткан жокмун да. Ушул мисалы меники бул чакан эле, бул кичинекей эле. Мини ферма да, кичинекей. Ушунун артында бирок көп киши нан таап жешкен себеп бар да. Себеп айтсам, буга дыйканчылык да буга байланыштуу. Потому что мен ушуга бир 3.000-3.500 пресс чөп ала турган болсом, ошону бир 10 чакты кишиден сатып алам. 10 киши чөп айдаган кишини сатып атат мага. 100 тонна, 80 тонна арпа алам. 80 тонна арпаны канча киши айдап, дыйкан кылып, жайлы-жайлы эмгек кылып ошону сатып алат. Мен карда болуп сатып алып атам мисалы. Алардын да иш жүрүп атат. Техникага чейин керек болсо, иштеп аткан адамдар мунун артында, ушул эттин артында мисалы көп ушу менен Кыргызстандын көп адамы ушу менен нан таап, ошо жашоосуна себеп болуп атат десек болот да. Буга жардамдаш керек, буга колдоо көрсөтүш керек. Эт өйдө болобу, ылдый болобу бизге эмес жок, просто эле адамдардын ушуна эмгеги кайтып тургандай болуш керек. Азыр мамлекет өзүбүз көрүп атабыз. Мамлекеттен элде жардам сурабай, ушу өзү менен өзү болуп калган элге поддержка бериш керек. За граница жанагындай эттер чыгарыш керек. Анан ушундай эме дыйканчы эмелер көбөйсө болот деп ойлойм. Бул конкуренция болуп кетип, эт мисалы эме кылып калбайт. Ар бир адам үйрөнүп жасаса болот. Кыргызстанда баарыбыз эт менен заниматься кылсак деле, бизде сбыт жакта проблема болбойт. Сбыт жакта, сбыт жак мамлекет жана дос болсо болот да. Мисалы чет мамлекеттер башка мамлекеттерге бир договор түзүп келип, мисалы Дубайга кетип атпады эле, Франциянын эмеге кетип аткан. Ошондой мына чет мамлекет чарп болсоң, элде кызыктар болот да. Анан эгерде малдын баасы түшүп эле, эчтеке малдан пайда таппаса, бул малга кызык жоголот. Кой андан көрүп ошо стройкамды кылайын дейт да. Кой ошакта жүрө берет. Ошо кызыктырыш үчүн мисалы Алматы эмени, Казакстанды караңыз, Россияны караңыз, фермерлерге керек болсо акча төлөп берип турат. Субсидия деп аларга бөлөт, акча берет. Вакцинасына чейин бекер даарылап берип турушат. Жардам мамлекеттен элине жардам берип атат. Казакстан Россиядан дагы алдыда турат экен. Ушул фермерлерди колдоо боюнча Казакстан Россиядан дагы алдыда турат экен. Вот ушундай кылса, анда мал бакканга интерес пайда болот. Анан элдер да жумуш менен камсыз болот деп ойлойм да. Бул деги эле мал чарбачылык, анан дыйканчылык да ушу менен көп айыл жергесине 80-90% ушу менен жумуш кылат. Мына мисалы өзүңүз көргөндөй ушу Атбаш жери, имен Атбашын айтсам, 90% ушу мал менен окуп. Мына жайлы мисалы бейлерин жазында эптеп туудуруп алышып, аны өлгөн өлөт, карышкыр жеген жегече 1 жыл кайтарып келет. Анын чөбү канча жайлы ошонун чөбүнүн артынан жүрөт. Ошончо эмгек кылып келип анан базарга келип сатайын десе арзан болуп калса жакшы болуп калат, актабай калышат. Жакшы баа менен сатып алса эл жакшы. Ошентип алар ошону сатат, эмне кылат, продукт алат, үйүнө оңдойт, темиртесек алат. Ошол менен базардын немеси да жүрүп атат да. Ал алып башка жака отургондок да акчасын. Ошону кайра ушул жерде кайра келет. Ошол эле оборот мамлекеттин ичинде болуп калган оборот болот да. Ошол себептен могу колдоо табыш керек. Чын айыл жергесине кыйын болуп калат. Эми шаардагыдай жумуш жок чынында. Караганыбыз мал бул жерде. Эмне жумуш кылат башка? Анан шаар жеринде кичине баа акча тапканга бир аз эме мүмкүнчүлүк бир аз болгону менен айыл жерге андай жок. Ошон үчүн мен ойлойм мамлекет колдош керек бул нерсени. Ошондой. Мирлан Таксыр, сизге чоң рахмат, Алла разы болсун. Сизге окшогон ишкерлер көп болсун биздин Кыргызстанда. Ушундай жаштарга жакшы советтерди берген, жаштарды бир ишкерликке үндөгөн, Өзүңүзгө да рахмат. Мына теги алыс жерден келип ушунтак адамдарга пайда алып келейин, мындай тааныштырайын деп кылып аткан эмгегиңизге да чоң рахмат. Алла разы болсун. Бар болуңуз. Иштериңиз илгери болуп, өнүгүп өсүп, рахмат. Дагы ушинтип дагы ферм, дагы сарайларды кеңейтип, дагы көбүрөөк үйлөрдү байлаганга. Айткансыз. Алла насип кылсын, Так, жигиттер. Ушунга окшогон, Мирлан Таксырга окшогон ишкерлер көбөйсүн дегендер. Лайктан басабыз. Биякта жигиттер дагы тайлар бар экен. Ушуну ачып кетерсиңиз. Тайларды дагы тартайлы. Мирлан Таксыр бияк коротулган тай го бияк. Тооктор Брама тоокторбу? Жок, мындай эле. Жөнөкөй эле өзүнүн тооктор, Тооктор дагы бул хобби, же кандай? Эми муну бакканыма неметкенде мурда өзүм тоокко кызыкпайт элем. Былтыр бир аялым 20 тоок алып мындай жумурткасын жедик да жайында. Анан кызык калды. Жумурткасы? Анан бизде бул итак эле көп жем-чам чачылып, анан малдан ашкан немелер болот. Анан бул жылкынын кыгы дагы булар жей беришет экен да.
жана кыгынан тытып бирдекелер да, аш болбой калган нерселер да. Булардын коруму бар бекер да. Итагелер талага чачылат эле андан көрүп буларга берсең, булар жумурка тууп берип турат экен. Мынаке. Эми жумурка тууш үчүн муну анчын буларга условия керек экен, жылуу кылыш керек экен. Жылуу, кышта. Жылуу кылып тигин салганбыз, ичин бүт утепленный кылып. Терезесине чейин жылуу, өздөрүнүн деми менен жылуу болуп турат. Мына азыр тууп атат бул тооктор. Сон мына. Кышта жылуу болуш керек экен. Тоок кармагандар. Мына акырды караласыздар, акырды мына. Мына акыр. Бул болсо суусун мына суу толкады неге тигиндери деш керек. Булар болсо чымчык-сымчыктар келип неме кыла берет экен, анан жемин салганда эми жаап коебуз мына кылыпчы. Во. Мынаке. Буга суусун куюп коебуз, бул суусун жемин сала беребиз, ошо ичтен жейт. Эми бул жөнөкөй эле мындай неме? Мына ушул жакшы идея болду мына. Берге жем салсаңыз чымчыктын баары толуп алып жеп жок кылат да, ооба. Түшүрүп коебуз эме салганда. Жабы. Ама терезесин тарсаңыз болчу, ичине тарсаңыз. Мына терезе пластик, Мирлан таксыр. Биз үйгө кое албай атабыз го мында. Ичин стекло салып ОСБ менен капталган, полуна чейин, потолуна чейин жылуу да. Жип жылуу бияга? Жылуу болду. Ошо жылуу болгондо туйт экен. Карайсыз, бууланып туруппу? А так биздин сууктар булар үшүйт башкалар. Булар үшүгөндө жумурка туубай калат. Туубай калат экен. Жылуу суу берип анан жылуу жерде болсо туй берет экен кыштай эле. Бул кулундар эми кандай кулундар, Мирлан таксыр? Булар эми быйылкы жазында туулган эле кулундар, жабага деп коебуз бизде. Бул өзүңүздүн бейлериңиздин кулундары жага? Жок, өзүм бейлер менен бул арачактан жыйнап сатып алам. Сатып аласыз? Кардар чыкса үстүнө акча коюп сатам кайра. Бирок азыркы кезден баштап буларды азыр алдым мен буларды. Буларды дагы жазга июнга чейин байланат эми. Мынаке өзүңүздөр көргөндөй могу акырлар. Эркек кулундар бар, Эркек кулундар. Жеми чөп ушерен берилип, ушерен суусун берип, ушу сыртта эле агыртып кармай беребиз. Буларга бир жакшы жери булар көп условиянын кереги жок, жылкы баласы суукка чыдамдуу болот. Мындай сарайдын кереги жок, сыртта жүрүп эле жазга чейин семиришет. Бир 5-6 ай байлаш керек да. Особенно ат башын жылкылар өтө чыдамдуу болот экен да, мен көрөм. Момундай тизеден келген карды тебип эле, кардын астынан чөптү таап жеп атат. Азыр карасаңыз ошо талаада тоодо эле жүргөн болот, кар тээп жейт да, жылкы баласы. Тизеден кар. Анан ошол ушундай кылып, моундай эле нерселерди колго жөнөкөй кылып жазап эле анан ушуга эле жем. Булар түндөс ошо жерде турат. Түндөс эле ошо турат. Жылкы баласы көп эме суукка чыдамдуу болот. Мен таң камал келип атып көрдүм, түндөсү жайытта эле калып кетиптир алар. Үйүнө эле барбаптыр, ошо жайытта эле ошо. Туура. Билген эле киши жок экен. Азыр эми бүт эле жайытта жүрөт. Кар тээп жей беришет, могу февралда анан колго алышат, жемдеп, өңдөп. Туурум алдында кичине жакшы карабаса булар арык болсо жакшы болбой калат да. Төл кирбей калат. Ошол сөйт могу февралда колго алат да, анан 2 ай жакшы кармайт. Анан туулукка дайындайт да. Өтө сонун. Кыгын болсо мындай кылып чарып беребиз, анан кыктарын болсо жазында баа жер семиттик кылып жүктөп кетишет. Кыгын элдерге бекер эле берем бул кыктарынча. Аны үйө беребиз. Жыттанбайт эле, сасыбайт эле. Анан машина менен келишип кара эмелерге сурагандарга беребиз, алар алып талаасына дыйканчылык кылгандаргачы. Картошка улоо эмне болушуга себишет. Жакшы болот экен да, жер семиттик болот экен. Ошол ушундай биз чакан ушундай бир фермер деп койсок болобу, ушундай чакан. Чакан фермер. Бул чакан деле эмес экен, бул местаңыз чакан экен. А так сиз чоң эле сарайга деле толтурмак экенсиз мунун баарын эге. Ушу кичинекей эле жерде жүрөбүз ошол жерде. Аллах таалам берекесин берсе болот баарыбызга кидет Кудайга шүкүр. Ошол. Рахмат сизге. Сизерге да чоң рахмат. Рахмат. Так, жигиттер, аныктан. Баягы эле ошо подписка, лайк, комментарийге жазабыз өз оюбузду. Мирлан таксырга окшогон биздин ишкер агаларыбыз көп болсун дегендер. Менде дагы ушундай короо бар дегендер WhatsApp'тан жазгыла. Мен да элге, жаштарга өрнөк болуп берем дегендер жазгыла WhatsApp'тан. Астына видеонун астына номерин калтырып коем. Салам алейкум, барыңарга тынч болгула.